Кыздардын арасындагы мындай үрөй учурган мушташтар интернетте ондоп саналат. YouTube видео порталынан башка мамлекеттин кыздары менен кошо Кыргызстандын, анын ичинде Оштун окуучу кыздарынын мушташып жаткан видеолорун көрүүгө болот. Оозго албаган сөз менен сөгүнгөн кыздардын урушуна жигит талашуу, анча-мынча кайым айтышуу себеп болот. Телефон аркылуу бирин-бири урушчу жерге чакырып мушташкан эки мектептин кыздары туурасында факт 18 сентябрда катталган. Анда мушташтын айынан бирөөсү ооруканага жатып калган. Бирок факт азыр гана ачыкка чыккандыктан ал кыз азыр ооруканадан чыгып кетиптир. Ал эми эки тараптын ата-энеси эч ак эле элдешип алышкандыктан милицияда кыздардын урушуна эмне себеп болгонун билбейт. Эми бул эки кыздын ортосундагы спор болуп атат. Андыктан муну азыр тергөөнүн кызыктыгы үчүн менимче муну айтыштын кажети жок. Бүгүнкү күндө тиешелүү соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы бизге келе элек. Бирок бүгүн эки тараптын ата-энелери бири-биринин эч кандай досу жок экендигин жана булар өз арынча сүйлөшүп ала тургандыгы тууралуу бизге ушу арыз менен кайрылышкан. Кыздардын арасындагы мушташ милицияга 23 сентябрда аран катталган. Ага чейин мектептер жаап жашырып, окуя боюнча сыртка чыгарбоого аракет кылышкан. Ал гана эмес, биздин чыгармачылык топтун окуянын чоо жайын билүүсүнө тоскоолдук жаратышты. Мага кыйын болбойт. Анда качың? Эмне качат экенмин? Давай алгыла. Ал эми бул болсо бир дем алыш өткөндөн кийинки эсине келген жыйналыш. Эки мектептин окуучулары ортосундагы чырдан дүрбөлөңгө түшкөн шаардык билим берүү жетекчилиги. Түштөн кийин шаардагы мектеп директорлору менен атайын жыйын өткөрүшкөн. Анда массалык маалымат каражаттарында айтылып жаткан эки кыздын ичара чыры боюнча кеп козголду. Эки мектептин ортосундагы бири 10 класс, бири 11 класс эки кыздын чач ташып кетишүүсү бул экөөнүн ортосундагы пикир келишпестен улам түштөн кийинки учурда мектептен сырткаркы мезгилде сабак эмес учурда болгон жана ал боюнча эки тараптын ата-энелери сүйлөшүүлөр жүргүзгөн жана ичара келишимге барышкан. Биз кандайдыр окуя жүз бергенди талкуулоодон мурда кайсы бир жакшы эмес окуя жүз беришин алдын алуунун чараларын көрүшүбүз керек. Бул боюнча шаардын бардык мектептеринин администрациясы тиешелүү иш-чараларды мектеп сабактар башталганга чейинки эле учурда түзүшкөн жана анын негизинде иш алып барылууда. Жыйында окуучулар арасындагы тартип бузуулардын алдын алууга багытталган иш-чаралар талкууланды. Анда өспүрүмдөр менен иштешкен милиция кызматкерлеринин жетишсиздиги айтылды. Маалыматтарга ылайык, ар бир мектепте бирден гана милиция кызматкерлери иш алып барат. Бирок окуучулардын саны көп. Тартип маселесине келгенде атайын инспекторлор жетишсиз. Анткени өспүрүмдөрдүн тартипке үндөөдө алардын ролу чоң. Өспүрүмдөрдүн иштөө инспекциянын инспекторлору бөлүнгөн. Алар эртең менен өздөрүнүн кызматтык иштерин кызматын ошол мектептерде болуу менен баштайт. Мектептин кирген чыккан окуучулар менен ал жердеки ушу түрдүү мектеп рекетин, мектептеки укук бузуулардын алдын алуу үчүн алдын алуу иш-чараларын жүргүзүш керек. Эгерде ушундай иштер болуп кетсе, алар жергиликтүү мектеп администрациясы менен биргеликте жана ошол ата-энелер менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан дагы эле болбой, эгерде кылмыштын оор же жеңил экенине карап туруп, аракеттенип туруп, эгер оор боло турган болсо сөзсүз түрдө рапорт менен мектеп жетекчилигине же болбосо ушу жергиликтүү билим берүү башкармаларына кайрылып туруп, ошол баланы жоопкерчиликке тартуу. Ички иштер министрлигинен белгилүү бир штат бөлүнүп берилген. Ошол штаттан ашыкча биз дайындай албайбыз. Себеби ички иштер министрлигинен ошол штаттык бирликке жараша гана биз кабыл алабыз. Андан акча алганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби аларга айлык акы төлөш керек. Жалпылап айтканда, мектепте мындай уруш талаштар көп эле болот. Анын канчасы коомчулукка чыгып, канчасы жабылуу аял, жабылуу бойдон калганы белгисиз. Чындыгында бардык мектеп жаман жагын көрсөтпөй, журналисттерди жолотпостон ишти бүтүрүүгө аракет кылат. Бирок шырдакка катылган шебеги ачыкка чыккандай, мындай көрүнүштөрдү ачык айкын талкууга албоонун аягы кайгылуу болуп калган фактылар четтен чыгат. Бегима Асанова, Азамат Кубатбек уулу, Башат.